Жылкылар турган жак ушу авторынокто ушул жакты кылалы. Чаектин Борбордук көчөсүн иретке келтирүү үчүн түндүк түштүк альтернативдүү жолдун боюна жаңы базардын курулушу башталат. Ал үчүн атайын 10 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Учурда долбоордук иштери аяктап, март айынын башы менен курулушу башталат. Жолдун жээгинде центрда бүт базар болуп кеткен, бирок ал жолду тартып тыгынды көп жаратып атат. Ошондуктан базар аябай муктаж болчу. Эл дагы көптөн көп суранып келишкен. Азыр ушул базарда ачылса, элдин көйгөйлөрү чечилет. Пландаганыбыз мал базар болот, продукты, курулуш жана башка бүт бардык базарды ушунун ичине киргизели деп атабыз. Жумгалдыктар аптанын бейшемби күнү Куйручук айылындагы мал базарда соода сатык кылышат. Азырынча жаңы салына турчу базар жалпы бөлүнгөн жердин 3 гектардан ашыгына курулат. Калган аянтына алдыда соода логистикасын куруу да мерчемделген. 3 гектар 60 сотый жер, ошол жерди жалпы базарга кетире турган болсок 40 миллион кеткен тат. Бирок бизде азыр АТРдин алкагында 10 миллион берген, ошо 10 миллионду ушул базарга жумшайлы деп турабыз. Калганын фондторго кайрылабыз, жана жергиликтүү бюджеттен дагы каржылайбыз. Облустагы ирелештирүүдөн үнөмдөлгөн 27 айыл өкмөткө бөлүнгөн 10 миллион сом каражаттын эсебинен көпчүлүгү атайын техникаларды алышса, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтү дагы базар курууну пландаган. Учурда жумуштар тең ортолуп калды. Жергиликтүү бюджеттен да 10 миллиондон тышкары дагы Ормонхан айыл өкмөтүнүн акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө мына соода логистикалык борборлордун биринчи этабы бүттү. Ал эми Жумгалдагы болсо бул түндүк түштүк жол менен дагы байланыштуу. Биринчи этап менен мал базары ретке келтирип, быйыл ишке берилет. Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгына карата 8 өндүрүш ишкана, андан тышкары 10 социалдык объектилер бергенбиз. Быйыл болсо мына 18 өндүрүш ишканаларды берүү дагы ишке берилип атат. Анын ичинен дагы ушу Кочкор району менен Жумгал районунда да логистика борборлорду куруу боюнча дагы иштер ишке берилет. Аталган базарлар районду иретке келтирүү үчүн мал базарлардын шартын жакшыртууга багытталып салынууда. Норзаблаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.